Şu жалпыңыздарга ысык Москвадан жалпы салам. Биз талаада жүргөн Россиянын бүт өлкөлөрдүн булуң бурчегине таркап кеткен чилдин балапанындай болуп жүргөн ушул жактагы бир сиздердин мигрантыңыздар сиздерге кайрылып атат. Эгерде жүрөгүңүздөрдөгү бул жашоо жакшы жашоого алып барабыз десеңиздер, келечек муунга жакшы бир Кыргызстанды тапшырып алабыз десеңиздер, жүрөгүңүздөр менен таза инсанды, колу таза, жүрөгү таза, акылы таза, тунук инсанды ушул выборда тандап алыш бир гана акыркы шанс. Ошондуктан кайрылып кетерим. Биздин алыскы жакынкы дос душман, башка өлкөлөр менен сырткы саясат сырттар менен тең ата өлкөлөр менен сүйлөшө ала турган бир гана ушул адам бар. Ошондуктан сиздерге дагы бир кайрыларым, жалпыңыздар жүрөгүңүздөр менен барып, ар бир адам өзүнүн бир голосундагы коруп чыгышка акылуу, шайлоого жана шайланууга акысы бар. Бирөөнүн көз карандылык астында бирөөгө саткынчылык болбой, бирөөнүн тыйынын албай, бирөөнүн кол астындагы захват болбой барып, чын жүрөктөн шайлоо бериңиздерди өтүнөбүз, суранабыз. Биз мигранттардын атынан, жалпы мигранттар, биз ушу Кыргызстандын жыргалчылыгы болсо, биз да ушинтип тентибейт элек, үйүбүзгө барат элек. Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар. Ошондой эле чет өлкөдө бизге окшоп иштеп жүргөн мигранттар. Сиздерде бүгүн биздин чогулуп турган себебибиз 10 январда боло турган президенттик шайлоодо Адахан Кимсанбаевди колдоп бериңиздерди суранабыз. Жалпы кыргызстандыктарды бардыгыңыздарды суранып чакырып кетебиз. Ушул шайлоодо Адахан Мадумаровду колдоп бериңиздерди суранабыз. Эмнеге дегенде, ал кишини көчө Садыр Жапаров тастыктады. Мен YouTube'дан көрдүм. Садыр Жапаров өзү айтты. Ким суроо берди билбем. Садыр Жапаров Адахан Мадумаров жөнүндө сурашты эле. Садыр Жапаров айтты, Адахан Мадумаров 30 жылдан бери оппозицияда жүргөн эң татыктуу таза киши деди. Ошондой эле Адахан Мадумаровго окшоп биз оппозицияга аз эле убактыда көрбөгөн күндүктү көрдүк деди. Ошо чындыкты сүйлөп, ар дайым чын үчүн ушул убакка чейин 30 жыл оппозицияда болуп келгенин аныктады. Ошондой эле ишенебиз, биз Адахан Кимсанбаевич эң таза президенттикке татыктуу биздин президент болушун. Жымырай журт кыргыз бардыгы сиздер чакырып кетебиз. Ошо Адахан Кимсанбаевди 10 январь күнү тандап таза шайлап беришиңиздерди. Биздин тандоо Адахан Мадумаров. Биздин тандоо Адахан Мадумаров. Биздин тандоо Адахан Мадумаров. Саламатсыңарбы, урматтуу кыргыз жарандары, чет мамлекетте убактылуу иштеп жана жашап жүргөн кыргыз жарандары, сиздерге кайрылабыз. Эртеңки боло турган 10 январдагы 2021 жылкы шайлоого көпчүлүк чет элде иштеп жүргөн жарандар субъективдүү жана объективдүү себептер менен катыша албашыбыз мүмкүн. Ошондуктан ар бир кыргыз жараны Кыргызстандагы ата-энеңиздердин, бир тууганыңыздардын телефон номерлерин берип, ошол жакта ар бир мигранттан бир добуш деген акцияны улап кетсек, биз ар бириңиздерди эртеңки шайлоодо эң таза инсан, чындыкты, тартипти жана акыйкатты сүйгөн Адахан Мадумаров Кимсанбаевдин кандидатурасын колдоп беришиңерге чакырабыз.